Cırma milyon aşırı. 8 milyon. Ne ses var? O Lazer'de yırlandı. Kabartan ilgili numara var. Kardeş, işte bazı iş işine karayız bunu olmayacak. Hazır 5 avtobus işte orada. Hazır özgür işten hareket edilenler var. Osmanlı'dan öpüyorum. Orada doğru. Hazırlar isteyenler var. Bakmaklarda canasıyla çıktı ha. Orada sinirle şarkılarından dereydi. Sinopçular arıza mesela satıları sapatıcı Erivatat panellerinde özgür yasalanlaştı. Yergülüsü durağı. Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлчайын тургундары жана коноктору. Бүгүнкү 31 август эгемендүүлүк майрамына арналган салтанатты ачык деп жарыялаймын.
Сиздерди 31-август Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамы менен Гүлчайыл кеңешинин жана Гүлчайыл өкмөтүнүн атынан чын дилимден куттуктаймын. Өз алдынча эгемен республика болгонубузга быйыл 28 жыл толду. Тарых ченем менен алып караганда көз ирмемге барабар. Бирок коомчулугубуздун өсүп өнүгүүсүндө терең из калтырган бул жылдар көптөгөн кыйынчылыктардын жана ийгиликтердин жылдары болду десем болот. Эл бийликти колдосо, бийлик элдин кызыкчылыгын ойлосо, жылдан жылга жашообуз жакшы жака өзгөрөт деп ишенем. Урматтуу элим, эне тилибизди, каада салтыбызды, кооз ыйык жерибизди бекем сактап, кылымдарды каарытып жашайлы. Эркин желегибиз дайыма көз карандысыз болуп желбирешин каалаймын. Анда эмесе бул жага куттуктоо үчүн сөз Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Молдокулов Замирбек Сариевичти, коллегия мүчөлөрү Алай районунун имам хадиби Кадыров Тилебай ажы, аялдар кеңешинин төрайымы Сыдыкова Жумагүл Исмаиловнаны чакырабыз. Куттуктоо үчүн сөз Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Молдокулов Замирбек Сариевичти. Кымбаттуу Алай районунун тургундары, урматтуу коноктор, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгы менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын атынан жана өзүмдүн атыман чын дилден куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Туура 28 жыл мурун Кыргыздын тарыхында жаңы барак ачылып, Кыргыз мамлекетинин көз карансыздыгы жана сөйрөнчүлүгү жарыяланган. Ушул тарыхый өнүгүү жолунда Кыргыздын тарыхы, салттары, теги, руханий, маданий тарыхый өнүгүүлөрү менен бирге өлкөгө татыктуу келечек курууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мамлекет демократиянын, эркиндиктин жана туруктуулуктун шарттары болгондо гана өнүгө алат. Бүгүн ар бир кыргызстандыктын алдында өлкөнүн алдыга жылуусу үчүн өзүнүн салымын кошуу жоопкерчилиги турат. Кыргызстандыктар бейпил турмушта жашоосу, каарыларды жана балдарды ар дайым камкор мамилелер курчап туруусу үчүн, ошондой эле жаштар өздөрүнүн талантын жана жөндөмдүктөрүн татыктуу жумшаш үчүн Кыргызстан элинин жашоо шартын жакшыртуу аракеттери көрүлүш керек. Баарыбыздын жалпы максат болуш керек аны көтөрүү үчүн. Биздин жалпы келечегибиз, урматтуу Алай элинин тургундары, өзүбүздүн колубузда. Райондун социалдык экономикасын, маданий турмушун көтөрүү үчүн үстүбүздөгү жылда аймагыбызда бир топ жакшы иштер аткарылды. Атап айтсак, билим берүү тармагында биздин мектептерде бүгүнкү күндө 4 чоң мектепте курулуш иштери жүрүп, октябрь айында 1 мектеп ачылат, жылдын аягына чейин 2 мектеп ачуу планы турат. Мындан сырткары бала бакчаларыбыздагы 2 бала бакчанын курулушу жүрүп, бирөөсү жакын аралыкта ачылат. Бала бакча менен камсыз болууда бизде ушул 40% түзүп, ушул келечекте ушул бала бакча менен камсыз болууну 60-70%га чыгаруу алдыда максаттарыбыз турат. Ошондой эле районубузда таза суу менен камсыз кылуу боюнча да бир топ иштер бүгүнкү күндө аткарылууда. Мисалга алсак, бизде ошол атайын статус алган 64 айылдын ичинен бүгүнкү күндө 38 айылда таза суу менен камсыз болуп, суу менен камсыз кылабыз. Калган айылдарыбызда таза суу менен камсыз кылуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Быйылкы 2019-жылы таза суу менен камсыз кылуу боюнча 7 айылда азыркы күндө жумуш иштери жүргүзүлүп, таза суу киргизүү аракети жүрүп жатат. Ошондой эле өзүңүздөр күбө болуп аткандай, айылдарда бүгүнкү күндө жолдорду ремонттоо боюнча да иштер жүрүп, Гүлчай айылында мына 3,5 километрге жакын жолдорубуз ремонттон өттү. Ал эми Бүлөл айыл округунда
4 километр, Будалык айыл округунда 3 километр, Жошоолу айыл округунда 2 километр, Горул айыл округунда 1 километр жолдор бүгүнкү күндө ремонттон өтүүдө. Ошону менен бирге элди сууга суу менен камсыз кылуу боюнча да жакшы аракеттер жүрүп, мына бүгүн Гүлча айылында Семеновский каналында Советтер Союзунда баягы басылган лотоктор токтоп калганды ушу аягына чыгаруу боюнча иштер жүрүп, каналга лотоктор алып келинип туруп, бардыгы бүгүн түшүрүлдү. Мына сентябрь айынын аягынан баштап туруп ушу лотокторду жүргүзүү, ошол жерге коюу, орнотуу иштери аткарылат. Ошондой эле дагы бир 2 айыл округда ушу элди сууга суу менен камсыз кылуу боюнча да азыр проекттер даярдалып атат. 2020-жылга ушул проектлерди аракет кылып атабыз, өткөзүп туруп киргизүүгө. Кошумча жумуш орун түзүү боюнча да иш аракеттер Алай районунда жүргүзүлүп, мына бүгүн Горул айыл округунда атайын жер маселеси сүйлөшүлүп атат. Эгер жер маселеси сүйлөшүлүп калса, ушу Горул айыл округунда кичи завод ачыш боюнча жана терини жана жүндү кайра иштетүү боюнча завод ачып туруп, ошол жерге бир 150ден 300 адамга чейин жумуш орун түзүү боюнча атайын иш аракеттер жүрүп, бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр аткарылып атат. Тарых тастыктагандай адам болуп жаралып, дилине карата бөлүнүүдөн баштап, кыргыздар кыргыз болуп жаралып, кылымдарды карып келе жаткандыгы анык экендиги айтылып келет. Ошол замандардан бери кыргыз ынтымагынан жазбай, кеңешип, иш кылып, бир башчыга баш ийип, аксакалдардын айтканын эки кылбай, энени барктап келишкен. Азыркы учурда да Кудайга шүгүр, кыргыз эли ынтымагын жоготпой, эл жүрөктүүлүгү, тайманбастыгы, ого бетер күч алып, эгемендүүлүктүн туу чокусунда турабыз. Ар бирибиз үчүн ыйык болуп эсептелген бүгүнкү күнү мен калай калкка сүйүктүү мекенибиздин жаркын келечеги үчүн ак кызмат кылып, жаратман эмгегибиз менен өлкөбүздүн гүлдөп өсүүнө татыктуу салым кошууга чакырам. Биздин максатыбыз эгемен Кыргызстанда жалпы адамзаттык дөөлөттөргө, демократиялык баалуулуктарга таянган укуктук ачык коомду куруу. Буюрса мындай зор жоопкерчиликти татыктуу аркалап, анын өтөсүнөн чыгабыз деп ишенем. Бул багытта ыраттуу жана бирдиктүү иш алып баруу зарыл. Өлкөнүн бардык тармактарында кайра курулар жүрүп жатат. Анын негизинде багыты өлкө бүтүндүгүн камсыз кылуу, журт биримдигин сактоо, мыйзам үстөмдүүлүгүн орнотуу, калк турмушун жакшыртуу. Ал үчүн бизде туруктуулук менен ынтымактын болушу абзел. Эл эгемендиги менен журт көз карандысыздыгын өтө аярма менен талап кылган зор дөөлөт экендиги Кыргызстандын соңку тарыхы даана көрсөттү. Ар бирибиз аруу тилегибиз, ак ниетибиз, адал эмгегибиз менен келечеги кең, өркүн өскөн ажайып өлкөнү курууга жапа-тырнак катышууга милдеттүүбүз. Эгемен мамлекетибиздин байрагы түбөлүк желбиресин, журт ичинде биримдик болсун, жакшылык жана ийгилик кыргыз элин коштосун. Ар бирүүгө ачык маанай, ырыскы каалайм. Ылайым элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Жараткан жалаң жакшылыктарды айтсын. Дагы бир рет эгемендүүлүк байрамыңыздар менен куттуктайм. Көңүл бураңыздарга рахмат. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, эгемендүүлүк майрамында үйүңүздөргө кут консун. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Элибизди ынтымак, биримдик, тынчтык ыроолосун. Үй бүлөңүздөргө бакыт таалай калуу менен бирге 31 август эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына ардалган салтанатты жабык деп жарыялаймын. Алдыда майрамдык салтанатка карата райондук маданият бөлүмүнүн театрлаштырган оюн-зоок концерттик программалары жана спорттук оюндар болот. Эл жерин тоо арасындагы көз суктандырган ажайып кооз табигаттын мөңгүлүү чокуларын, кокту болоттогу шылтырап аткан сууларын, талааларда буркурап өскөн гүлдөрүн, ширин мөмө жемиштерин, көкүрөгүндө туулган жерин ыйык туткан мекенчил эр жүрөк инсан гана сактай алат.
Бизде кырылбаган кыргыздар кыркуугтай бир түндүккө биригип, уламышы бабалардын бүтпөгөн улуу кыргыз каганатын түптөгөн, буй толбастан чоңу тике качырып, буту сынган бирок тизе бүкпөгөн. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күн өткөн сайын ош тарап сыртын салгандай болуп, мамилебиз өзгөрүп бараткандай оорулаш. Ошондой бул Алымбек татканы 2 жыл чакырсак, биз да жооп кылбады го я. Биз да жооп кылбады. Таксырлар. Эми таксырлар Ош вилаятыда чоң жер. Анча-мынча иштери чыгып калган. Сиз эмне я? Алымбек сөз кылган сайын актап, жактап, коргоп чыга бересиз я. Коюңду олтуп алышып, табакташ болсо коргойт да. Урматтуу эл жакшылар, Алымбек татка менен сиздер кандай мамиледе болсоңуздар, мен деле ошондой коюңуз таксыр, коюңуз. Бизден эч нерсе көрбөйт, билбейт, укпайт деп ойлойсуз. Биз баарын угуп жатабыз. Айткылачы, эмнени угуп жатасың? Угуп атабыз, баарын биле атабыз. Быйылкы койгун салыктын өлчөмүн былтыркыга караганда азыраак коюп коюпсуз. Эми өздөрүнчө шырлашып, көңүлдөрү жакын болсо сөзсүз кыргыз туугандарга жан тартаттар. Бирөндап келе койбойсуңбу? Туура эл жакшы. Жерден эле кыз өчкөн. Сиздер туура эмес сөз кылып жатасыздар. Урматтуу бегимдин алдында мен уят кылбаңыз. Уят болушту, уят эле болушту. Эртерээк ойлонуш керек болчу. Ойлонуш керек. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Мен Кокон хандыгына ак жүрөгүм менен, чын дилим менен кызмат кылып келем. Көрүп атабыз. Кандай кызмат кылганыңызды. Күндөн күнгө казына азайып баратат. Балким сиз казынадан кыргыз туугандарга көмөк көрсөтүп жатырсыз. Аша чаппаңыз. Бул сөзүңүз үчүн жооп берип каласыз. Колуңуздан эмне келет? Эмне келгенин кезеги келгенде көрөсүңөр. Эл жакшылары, талашыңар эмне? Тынччылыкпы деги? Алейкум ассалам. Ат көлүңүз аман сен келдиңизби бегим? Бегим? Ордодо эмне кеп бар экен? Баары жакшыдыр. Ахвал жакшы эмес. Эл тескерисинче сокчудай болуп турат. Өкүмдарын Алымбек татка менен сүйлөшүшсүн деди. Балким, бегим, биздин ошуңузга караганда Алымбек татка аркадагы чүйлүк туугандары менен бала күтүп аткан эмес. Сенин жигиттерин баарын алып тоо тарапка ооп кетиптир. Андай болсо, кандай акыл кеңештериңерди айтасыздар? Кана, эл жакшылары, эртерээк кыймылдап Алымбек татканы ордого алдырбасак болбойт. Эрте. Алымбек татка арка тараптагы туугандары менен кеп сөзгө келип бириге турган болсо бегим, анда жибек жолундагы соода сатыктарыбыз кыйынга түшүп калышы мүмкүн бегим. Сиздер айткан сөз ордодо да болду. Азыр эң башкы маселе Алайды канткенде да колдон чыгарбаш керек болуп турат. Ой, бул Алымбекти колдон чыгарбасак, Алай кайда бармак эле? Учубузда турат да. Эл жакшылары, Алымбек татка эч нерседен тайбаган көк жал. Мына ошол чоң кеп. Алайга чабарман чаптыргыла.
Алынбек датқа тез арада хандыққа келіп қалсын. Андан ары эмне болар? Уақыт Ай тиген тонун шумкары башка, алдуулар жеткен алтындай такка, кул болбойт кыргыз эркеги деген алайдан чыккан Алынбек датка. Күн тиген тоонун бүркүтү башка, күчтүүлөр жеткен күмүштөй такка, күн болбойт кыргыз кыздары деген гүлчөдөн чыккан Алынбек датка. Ат күлүү заман келдиңизби, Даткам? Аркадагы туугандар аман эсен беке? Аман Курманжан, аман. Баары ойдогудай болду. Жигиттер, Даткамдын атын алыңлар. Жок Курманжан. Жолдон хандыктын чабармандары кезикти. Убакыт өткөрбөй жүрөйүн деп турам. Даткам, мунуңуз кандай? Алыс жолдон келдиңиз. Эс алып, анан эртең менен чыкканыңыз жакшы болор эле. Бир аз тыныгып алып. Курманжан. Менин тынччылыгымдан элимдин тынччылыгы бийигирээк турат го. Беймаалда аттанганыңызга жүрөгүм бир нерсени сезгендей. Балким барбай эле коерсуз. Барбаскарга жок. Элимдин эртеңки келечеги таразада турат. Баруу керек. Даткам, өз эркиңиз. Элиңизден камсанабаңыз. Ак жол сизге. Тагдыр насип этип көрүшкөнчө аман тургула, Курманжан. Аттың даам сызбай бир кесе кымыз ичпей кетти. Азаттык үчүн кан жан берген, айгышкан жолуну күрөшүп жеңген ал жүрөк баатыр Алынбек датка алайдын жерин жер деген элден. Кыркуру кыргыз бириксе деген, курултай жыйып эл канын жеген, Кокондо вазир, Анжиянда аким кыргыздын даңкын чыгарып келген. Шерлерден шейит кеткени арман, эмгек өчпөйт жылдыздай жанган. Алынбек датка кемеңгер болуп тарыхта таасын жазылып калган. Алыскы жол азабын бирге тартып, ажырап Абдылдабек бир боорумдан алып келди. Жүрөгүн бекем катып, азап кайгы жаныбызга октой батып. Бир боорумдун жүрөгү токтоп калды. Оогандагы тоо таштардын арасында жүрөгүмдү алып кеткиле деп айтканда баш ийдик биз айласыздан шумачалга. Эн тала Эрме чөлдө эсим жыйсам, агамдын эт жүрөгү сокпой калды. Арга таппай, ажырап бир тууганымдан. Өксүгөнүм тоону жарды. Эркиндик, эл деп соккон жүрөк келди. Абдылдабек баатырдын кереси бар. Алайдын көк тиреген тоолорунан арстандын жүрөгүнүн үнү чыгар. Ташбор тагдырды карачы. Бир жагына камчыбегимди коюп, бир
жагына элимди коюп уулумду кантип кыямын? Камчыбегим, жалгызым, жаныма таттуу шириним, жүрөгүм толуп кетти эриним. Sen деп кылычтыгындан суурсам болор. Sen деп энелер жашын ак буурада агытсам болор. Канча түмөн баланын үйү, канча түмөн эненин үйү. Менин жалгыз баламдын дерт башынан арзыйбы? Адам өмүрү Кудаадан, а сенин өмүрүң кындан сурулган кылычтан эмес, каралдым. Кылычты сынса баш кетер. Ошо башты арман менен, ак буурада аккан кан менен, кара жаандай жаш менен жууй алабызбы? Топудай кыргызга менин уулумдун башы деп тоодай арман өңөргүм келбейт. Ордонун бейбаш оюндарын кара. Я десе канымдан бүткөн жалгызымдын канына суу сап турганын. Уулум десем, чоң казакта элим кырылат. Элим десем, Камчыбегим таргасылат. Баламдын жалгыз башы деп, элимдин башын кыя албайм. Энеңин жүрөгү эт болсо да, бу 18.000 адамдын бардык арманына түтөт. Түтөгөн жүрөк дагы түтөр. Каралдым. Уулдан өзүң жалгызсың. Элден кыргызмага жалгыз эмес. Сен элиң барда өлбөйсүң. Элиң барда өчпөйсүң. Ушуну эң оболу сен түшүн уулум. Суурулган кылыч кынына оңой менен кирбейт. Курманжан, Курманжан, сен өзүң кимсиң? Сен өзү эмесиңби? Же эмне? Мерессиңби? Табырган кайышып, 9 ай сыздап көтөргөн, жатыныңды жарып чыккан өз наристеңдин өмүрүнөн түккө турбаган кыргыз элине алмаштыкпы? Эл эмне? Эл деген агып жаткан суу, сапырылган кум, каптаган сер, бирде ташыйт, бирде сооло, бирде жок болот. Ак эмне мынча күйөөсүң? Сакта. Кеч болуп кала электеб балаңдын өмүрүн сакта. Ай, Курманжан, сага кимдин күчү жетет? Сен эмне? Бул дүйнөнүн жүк көтөргүс азабын өз башыңа тартуу кылган кара жерсиңби? Бул дүйнөнүн агына да, карасына да тең караган ал күнсүңбү? Арманга жашы толгуз көркүгөн улуу көк асмансыңбы? О тагдыр, нечендин белин ширенген чийиндей сындырга, нечендин башын жеп, бу жазмыш сакасын ары калчаган, бери калчаган, азоосун айчап чыган тагдыр. Бу кубаш катындын алдында дагы бир жол мизин сындыбы? Өмүрдүн баркын өлүм гана билгизер. Ölüm baası ömür menen ölçönür. Bu жалгандын чындыгы акыреттин бардыгында. Кош элим, уюткулуу журт калды. Улуу кыргыз эл калды. Мен кетсем ордун бөксөрбөс.
Топуда элиңди таруудай чачыратпай, башынан бир тал чач түшүрбөй түгөл карма деген Алымбегимдин керезин актадым. Сиз элдин тынччылыгы, элдин бейкуптугу, элдин бакуатчылыгы деп карооңузду казык кылып, жаныңызды жанга уруп сабалап жүрчүсүз ата. Камчыбек, кыргызга жалгыз гана кыргыз күйөт. Ата, кара жанымды курман кылсам да, уятка калбайын деп, силердин атыңарга көө жаппайын деп, уят деген бир уруу журт, элди намыс, коянды камыш өлтүрөт дечебиз. Көрсө эмнеге өкүнөсүз? Эмнеге каниет этесиз, ата? Менин максатым кыргыздын башын бириктирүү эле. Ошол максатыма жетпей кеттим. Колумдан келишинче, акылымдын жетишинче, күчүмдүн болушунча кыргыз элине кызмат өтөм. Мен ошого каниет этем. Эгемендикти кээ илгертен эңсеп келген биздин Алымбек датка атабыз Курманжан датка энебиз да өз салымдарын кош келишкен. Алымбек датка атабыз көз жумгандан кийин камчысын колго алып, Курманжан датка энебиз анын ишмердүүлүгүн улантып, 1907 жылы 95 жашында көз жумган. 84 жылдан кийин 1991 жылы эгемендүү эл болуп, Кыргыз Республикасы болуп аталган.
Kırgız elin keng peyniri, Kırgız elin meymanlı sen, Kırgız elin ulu el, Kırgız elim önörgü bay el. Kırgız elimden manası var. Kırgız elim cömert el. Kırgız elimden Alatoğusu büyük, Askası büyük. Yerimde kuşlar sayrap tabiatı görktü. Katılgandın katıgın bergen el. Kırgız elimden tarihı var el. Kırgız elim batır el. Yaşasın egemenlik Kırgızistan'ım. Oldon jimnastik. Gözümden yaş yumup istese ötkündü. Bir geçide candı, cas gezegim sağındı. Sen kayda gitti. Ay castığım, castığım, sen kayda gitti. Canıma çay verirsin, canına tavlar. Bir geçide canım çaştım, sen kayda gittin, sen kayda gittin. Kıynanan sesi
hayalımda can aşamı bir basıp Caş gezinde yumuşalı tuttuğum Menen sizlerge arналган маданият бөлүмү тарабынан уюшулган театралдык концертибиз аягына чыкты. Майрамыңыздар менен.